азыркы кубу 650 сомдон 2 плюс баягы адам башына канча сатууну иштесе ошого 94 сомдон ар бирине. Биздин негизги көйгөйлөрүбүз азыр биринчи очередь мына кыш келип атат. Кыш эме боюнча күл умный печканын эмеси. Ошого отдельный тариф болуп атат да биздин көйгөй. Себеби ар бир көчөдө эле уже дымачка толуп калат да. Таштан өтө көп чыгат. Кышкы сезон. Ошол биздин негизги максатыбыз азыр кышкы сезон. Кышкы күл алып атат да. Уже башталды да. Силерде көчөлөрдө контейнер турабы? Жок, контейнер турбайт. Массинен Чыгап Biz bıraktığında jönөгөндө олар уже үйүнөн чыгарып көчөгө. Мишок чакаларга чыгарат. Ошондо абоненттер саны канча? Өзү 65.000 деп катталат, биз менен неме катталганыбыз 38.000. Келишимге келгени. 38.000. Ошолордун какой-то 70-80% акча төлөп иштейт. Калган абоненттер мисалы үчүн көбүлө мен өзүм чыгарам, өзүм алып барам же үйүмдө короодо ямам бар ошого төлөгөн деп келишимге келбейт. Ошондой көйгөйлөр бар бизде. Бул жакында эле эметиптирсиңер. Ошону эсептегенде кандай эсептедиңиздер? Эмне 107/30-га 15 эле сом жөн эле кошуп койдуңар го. Же 45ти башынан эсептеп чыккыңар? Бул боюнча такмамат жетекчи өлкөсүнүн өзүнүн жаңы ишке келген ушу көтөрүлгөндөн кийин барган жетекчи. Эми 45 сомдо өзүңүздөргө маалым болгондой жанагы солярканын кымбатчылыгын калькуляциясын эске алдык. Мисалы жанагы биздин ямабыз сүрдүрүүдөгү азыр көрүп атасыздар, 1 саатына бульдозер жалдасаң 1800 ал бар. Рабочийлердин айлыктары бар, запчас амортизаторлору бар. Ушулардын калькуляциясынан 45 сомго чыктык. Ошону сенин. Биз жаңыдан кайрадан эсеп чыктык. Кымбат. Тону эмени полигондун, кстати, полигон өзүңөрдүк. Полигон өзүңөрдүк. Бирок мына биздин бөлүм башчыбыз туура айтат, ошо бизге мына жанагы күл боюнча силерден ошону жардам сурайт элек, акчасын ошону кандай кылсак болот экен? Бизге жанагы коллектив жанагы контроль кече ошо чогуш кылдым. Бири айтат, бир умный печкасы бар үйгө 350 сомдон кышкы сезонго деп киргизип койсок деп атат. Бири айтып атат, ар бир капка эле мисалы 45 сомдон бир жанга 2 каптан сырткарысына 40 сомдон кылып төлөм кылып мэрияданбы же ушу тазалык ишканасынанбы буйрук чыгартып алсак, ушундан төлөмдү алсак дейт. Ато дейт, мисалы кече 9 үй бүлөдөн биздинки бир телешке мусор чыгыптыр. 9 үй бүлөдөн чыкканда төлөй келсең өйдө 150 сомдон экен. 9 үй бүлөдөн 1,5 миң сомго жетпеген акча менен бир телешке толуп атат. Бир телешканы толтуруп, аны полигонго барып төгүп, анын соляркасы, анын айлык маянасы, шопурдуку амортизатор балон жарылып атат. Ошонусу менен түшкөндө бизге 5-6 миң чыгаша болуп атса ишканага. 1,5 миң сом эл төлөп атат. Ошонун разницасын биз каяктан тапсак болот, кайтып чыгарсак болот деген азыр ошо күлдүн немеси болуп атат да бизге проблема. Сиз айткан буйрук деген сөз бул сразу акыбат этет. Себеби муниципалдык ишкана өзү буйрук чыгара албайт, мэрия өзү буйрук чыгара албайт, качан кеңеш токтом чыгарып бермейинче. Значит, ондо мэрия тарабынан силер жактан кандайдыр бир калькуляция иштелип чыгып, ошол калькуляцияны эмеге мэрияга сунуш этип, мэрия эмеге кеңешке отурумга коюш керек. Ошондо кеңеш токтом чыгарып бермейинче башка буйруктун күчү жок болот да. Сиздерден ошону Руслан байге эме кылсак деп совет сурайын атабыз да. Негизи муниципалдык ишканалар мусорду бөлүп атышат. Твёрдый бытовые отходыга эмне кирет действительно? Тиричилик калдыктарынанчы. Андан тышкары бул строительный мусор деген бар. Анын ичинде гүл, ошолорго өзүнчө тариф иштеп чыгып атат да, өзүнчө тариф менен чыгарып атышат. Ошондой жол менен эме кыласыздар, кыш ал эми кошумча тариф эметип коесуңар, тиги основной тарифке тиги эле кошулуп кете берет. Жайкысын аны кошпойсуңар, мисалы гүл чыкпаган кездечи, тиги эле тариф кете берет. Ошондой жолун эметип
кетсеңер болот. Эми бул действительно көйгөй чындыгында. Себеби Ошондо бөлүп сиз айткан тарифке кеңештин гана токтому күчтүү болот да. Кеңеш керек. Кеңеш бекитмейинче эч нерсе кыла албайбыз. тигил основной тарифти эсептегенден кийин дополнительный эме вывоз строительного мусора, залы, эме отходов. Мисалы бизде бир айында, мен жашаган айында көлдө Аксууда картошка көп себет аябай. Айдын баары картошка себет. Анан жазында тазалыктын проблемасы баягы погреб, склад, подвалдардан чыккан картошканын чиригин да чыгарыш. Ошо аны да кошуп жиберет да элчи эмегечи жанагы көчөгө алып чыгып жибермесин. Анан так эле ошол көйгөй. Ошон үчүн аяка отдельно тариф менен ошондой кубуна эме кылганбыз. Бул жерде дагы сиздер так эле ошол кыш мезгилине кубуна баарды чыгарып туруп дополнительно тариф катарында колдонсоңор болот да. Сезонный Шаардык кеңеш алдында бекитип берсе ошону бекитип берсе мэриянын буйругу менен мэрдин буйругу менен болбойт да. Мэрдин буйругу менен ал дагы кеңештин эмеси менен токтому менен бекит. Жанакы биз ошол основной тарифти бекитип атканда ошол жака көрсөтүп кеткенбиз. Андан тышкары промышленный эме строительный отходы, залы, аркы-беркелер момча суу менен чыгат деп аны да токтомго киргизип кеткенбиз. Ошо бир эле токтом менен бекиген да. Тарифтарды тигинин баардыгы. Основной тарифти бекитип атканда жана строительный мусор ошо бекиткен сыяктуу бекитип кетишкен. 45 сомду сентябрда кеңештен бекитип атканда ошону да бекитип алсаңар болмок экен да. Кошумча. Бул 45 сом только эле турмуш тиричилик эмеге калдыктарына тийиштүү. Тигиндей строительный мусор, зала, дагы эмнелердин баардыгы уже коммерческий тариф менен чыгат деп аны дагы токтомдо көрсөтүп эметип кетсеңер болмок. Ошол Анда кийинки жылга болот да, Болот, 2026 жылга кошсоңор болот да. Эми депутаттарга түшүндүрсөңүздөр түшүнөт болуш керек. Мондай чыгып атат. Быйыл көтөрүштү. Мисалы үчүн мен мусор чыгарбайм. андайлар бар. Мен мынайлам дагы мен мусор чыгарткан убакытта концессия берсек кошуп коюп өзүм Андай жарандарыбыз бар. Менде мусор мен келишимге кол койбой. Көмүп коем жерге. Өзүм апарып ыргытып коем. Ыргытчу жерге келгендер бар. Аларга эме албетте заставить этип эме кыла албайбыз. Бул жерден айта кетчү нерсе токтом менен бул 45 сомду бекитип, анан жанакы коммерческий тарифти бекитип атканда эстебештер, жанакы норма накопления да бекитип кетсеңер жакшы болот эле да. Ошол токтом негизи айылдык шаардык кеңештин токтомдору бул жалпы ошол шаардын аймагында милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш деген жер бар да мыйзамдачы. Демек ошого таянып туруп кандай бир чара колдонуп келишим моюн эме кылса болот, заставить этсе болот ошого понятиечи. То есть менин да мусор чыкпайт дегенди четке кагып мынакей кеңештин токтому бар. Любой киши да мусор чыгат. Келишим түзгөнгө милдеттүүсү деп эме кылып үйрөтүш керек. Ошол боюнча мен кандай кылбайм ба? Аттыры быйыл кеңеш апта кийин бир айлөкөт кошулду да кала суу катышына. Ал жерде